Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, окуучулар, студенттер жана ошондой эле акыл эмгеги менен иштөөчүлөр. Биздин бүгүнкү сабагыбыз Гапыр Мадаминовдун Акыл эмгегинин маданияты китебинин негизинде болмокчу. Сабагыбыздын темасы китеп окууда биздин кемчиликтерибиз жана аны түзөтүүнүн жолдору. Сабагыбыздын максаты китеп окууда кемчиликтерди табуу жана аны түзөтүүнүн жолдорун үйрөнүү. Сабагыбыздын планы китеп окууда эң негизги кемчиликтерибиз өзүбүздү ар тараптан даярдабай окуйбуз, китеп окуудагы маанилүү каталар, окуунун көп түрүн билбейбиз, жыйынтыктоо. Анда эмесе сабагыбызды баштасак, китеп окуудагы эң негизги кемчиликтерибиздин биринчиси бул туура эмес окуйбуз, тамга мүчө калып кетет. Урматтуу мугалимдер, эгер классыңыздардагы окуучуларды окутуп көрсөңүздөр, белгилүү бир сандагы эле балдар туура окушуп, калган көпчүлүгү туура эмес окуп коюшу мүмкүн. Тамга мүчөлөрдү калтырып кетишет. Мисалы, айбандарды, канаттууларды чогултуп бала баккычтарды кайдан табууну кеңешти деген сүйлөмдү окутуп көрсөк эгер, айбандар, канаттуулар чогултуп бал баккычтарды кайдан табууну кеңешти деп окуп коюшу мүмкүн. Эгер тамга мүчө калып кетсе, сүйлөмдүн мааниси өзгөрүп кетет. Натыйжада балдар окуган текстин туура эмес түшүнүп алышат. Ошондуктан балдарга эң биринчи туура окуганды үйрөтүү керек. Бир эле адабият сабактарында эмес, ар бир предметтерде балдарды китеп менен иштетүү керек. Экинчиси, шашып окуйбуз. Тез окуймун деп мүчө тамгаларды таштап кетебиз. Шашылып окуганда дагы мүчө тамгалар калып кетип, туура эмес окуп коюшубуз мүмкүн. Кийинкиси, сүйлөм абзацты окуп, токтоп, ойлонбостон эле окуйбуз. Ар бир сүйлөм абзацты окуганда токтоп, ойлонуп, ой жүгүртүү керек. Бул бизге текстти түшүнүп, эсте тутуубузга жардам берет. Буга мисал катары биология сабагынан көк көгүчкөн тууралуу текстти алдым. Аны окуп ойлонуп көрөлү. Көк көгүчкөн аскалуу жерде жашоо чөйрөсүнөн келип чыккандыктан дарактарга уя салып жашай албайт. Бул сүйлөмдү биринчи окуганда менде пайда болгон суроо бул көгүчкөндөр кайсыл жерде жашайт? Анан мен алардын үйдүн чатырында жашагандыгын эстедим дагы. Буга чейин эмне үчүн алар дарактарга жашабастан чатырда жашагандыгы тууралуу ойлонуп көрбөгөндүгүм эсиме түштү. Көрсө, себеби алар аскалуу жерде жашоо чөйрөсүнөн келип чыккандыктан алар дарактарга уя салып жашай албайт экен. Жерде басканда башын алдыга жана артка ийип кадам шилтеп басышат. Кээ бир учурларда чоң кадамдар менен чуркашат. Мында дагы мен алардын баскандыгын, кыймыл аракетин башка канаттуулар менен, мисалы чымчыктар менен салыштырдым. Чымчыктар басканда эки бутун көтөрүп, секирип басышат. Көгүчкөндөр булар басканда кадам шилтеп басышат экен, анан чуркаганда чоң кадамдар менен чуркашат экен. Мына ушинтип биз бир сүйлөмдү абзацты окуганда аны биз башка окугандарыбыз менен салыштырып, билгендерибиз менен айкалыштырып, ой жүгүртүп окусак, бул бизге текстти түшүнүүгө жана эсте тутуубузга чоң жардам берет. Кийинкиси, интонация менен окубайбыз. Речтин ыргагына, обондуулугуна маани берип, жай маани, күчтүү сезим менен айтылган жерлер өз-өзүнчө айтылып, суроолуу маанини берүү үчүн суроо интонациясын колдонуп окуу керек. Түшүнүксүз сөздөрдү сөздүктөн таап, сурап билип окубайбыз. Буга мисалы физика сабагынан алып көрөлү. Диффузиянын ылдамдыгы температурадан көз каранды. Бул жерде бизге диффузия деген сөз жаңы түшүнүксүз болушу мүмкүн. Ошондуктан биз бул сөздү таап түшүнүп албасак, сүйлөмдү түшүнбөй калабыз. Бир сөздү түшүнбөсөк, сүйлөм түшүнүксүз болот. Сүйлөм түшүнүксүз болсо, бүт тема түшүнүксүз болот. Мисалы, органикалык химия көмүртек бирикмелерин изилдөөчү илим. Бул жерден биз бир эле, мисалы, органикалык же химия же көмүртек деген сөздү түшүнбөсөк, сүйлөмдү түшүнбөйбүз. Эгер сүйлөмдү түшүнбөсөк, бүтүндөй бир теманы түшүнбөй калабыз. Өзүбүздү ар тараптан даярдабай окуйбуз.
Башка жакты ойлоп, алакты болуп окуйбуз, көңүлүбүз алагды. Чарчап олтуруп окуйбуз, уйкусурап окуйбуз, каалабай окуйбуз, коркуп окуйбуз. Булардын натыйжасында окуган темабызды түшүнбөй калабыз. Китеп окуудагы маанилүү каталар. Китепти окуп баратып, акылыбыз менен ойлоп, жүрөгүбүз менен сезбейбиз. Буга мисал келтирсек, улуу Кыргыз державасынын аймагы чыгышта Курукандарга чейин, түштүктө Тибетке чейин, түштүк батышта Жети сууга чейин созулуп жаткан. Бул сүйлөмдү окуганда биринчи биз улуу Кыргыз державасынын аймагын элестетебиз. Андан кийин эмне үчүн улуу Кыргыз державасы кулап калды жана ушундай чоң аймактан айрылып калдык деп жүрөгүбүз менен сезип, ой жүгүртөбүз. Түшүнүксүз кыйын жерлерине келип зеригип, калганын окубай коебуз. Жогоруда айтып кеткендей, түшүнүксүз сөздөрдү сөздүктөн, справочниктен таап, билип туруп окусак, бизге түшүнүктүү жана жеңил болот. Сөз байлыгыбыз аз, өтө жарды, ошол үчүн окуганыбызды мээбиз кабыл кылбайт, түшүнбөйбүз. Анткени окуганды түшүнүү үчүн бизде база, илгерки билим, түшүнүк болуусу керек. Буга да мисал келтирип кетсек. Келеңкер чачпак, кең соору келиндерди, кызыл көйнөк, найча бел кыздарды, кара чепкен, ак калпак жигиттерди, көксүлөөсүн, кара бөркчөн азаматтарды көрүп, неченден бери алыста жүрүп, куса болуп сагынып, өз элин, өз жерин тапканда ичи элжиреп турду. Мисалы, келеңкер чачпак, кең соору, кара бөркчөн деген сөздөрдү биз түшүнбөшүбүз мүмкүн. Себеби бизде база жок, илгерки билим, түшүнүк жок. Ошондуктан сөз байлыгыбызды өстүрүү үчүн китепти көбүрөөк окушубуз керек, анан түшүнбөгөн сөздөрүбүздү сөздүктөн таап билип алышыбыз керек. Дагы бир каталарыбыздын бири бул татаал сөздөрдү окуй албайбыз. Окуунун көп түрүн билбейбиз. Көз жүгүртүп, тез окуп таанышуу, тез окуу, түшүнүп окуу, ойлонуп, шашпай окуу. Талкуулап окуу, ролдоштуруп окуу, суроо берип окуу, талдап, тандап, терип окуу, абзор окуу, ичинен окуу, сыртынан үн чыгарып окуу. Жана ошондой эле абзац, тыныш белгилерине карап, маани берип окубайбыз. Салмактуу окубайбыз. Өзүбүзгө өзүбүз жеткирип окубайбыз. Окуу техникасын билбейбиз, нормага жооп бербейт. Окуу техникасынын нормасы 85 бетте. Так, даана, жеткиликтүү, таасирлүү окубайбыз. Өзүбүз окуганыбызды өзүбүз жакшы укпайбыз. Суроо берип, ошого жооп берип, издеп окубайбыз. Колго калем алып, негизгисин бөлүп, астын сызып окубайбыз. Логикалык басымды туура коюп окубайбыз. Булардын ар бири өзүнчө чоң тема. Мына көрдүңүздөр мугалимдер. Китеп окууда окуучулар канча ката кетирерин жана китепти кантип окуу керек экендигин биз окуучуларга айтпай, үйрөтпөй туруп, аларды окуганга тапшырманы кылууга мажбурлайбыз. Алардын жакшы окуусу үчүн биз аларга китеп окуунун жолдорун үйрөтүп, андан кийин алардан талап кылсак туура болор. Буга сиздерге Акыл эмгегинин маданияты китеби жардам берет. Эмесе сиздерге тапшырма бере кетейин. Комментарийде ой бөлүшүү, суроо берүү, талкуулоо, өз предметинен мисалдарды табуу, акыл эмгегинин маданияты боюнча сабактарды жайылтуу жана өзү үйрөнгөндү башкаларга үйрөтүү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта туруңуздар.